Социалдык келишим долбоорунун алкагында каражат алган үй бүлөлөр 4 багытта иш алып барышууда. Мал чарба 59%, тигүү 20%, майда соода 7%, коомдук тамактануу кызматтарын көрсөтүү 3,4%. Кыргыз Республикасынын президентинин жемилгеси менен министрлер кабинетинин 2022-жылдын 15-июнундагы номер 385 сандуу буйругу менен социалдык контракттын негизинде социалдык жардам көрсөтүү жөнүндө токтомун ишке ашыруу максатында жана социалдык контракттын негизинде социалдык жардам жөнүндө жобосу кабыл алынган. Ага ылайык 2022-жылдын сентябрь айында райондук социалдык комиссиянын чечими менен үй бүлөгө көмөк аталышындагы жөлөк пул алуучулардын арасынан 50 үй бүлө тандап алынган. Аларга кайтарымсыз түрдө 100 000 сомдон каражат берилүүдө. Он бир үй бүлө тигүүчү машина жана маталарды, 2 үй бүлө кондитердик азыктарды даярдоочу духовка, 27 үй бүлө саанууларды, 1 үй бүлө торпокторду алышса, 4 үй бүлө кой, козуларды алышты, 11 үй бүлө тайларды алышкан. 1 үй бүлө эмерек жасоочу станок, 1 үй бүлө гриль бышыруучу аппарат, 1 үй бүлө дүкен иштетүүгө товар жана 1 үй бүлө ижарага берүү үчүн курулуш аймандарын сатып алышкан. Ушул жылдын март-апрель айларында социалдык контракт аркылуу 80 үй бүлө 100 000 сомдук жардам алды. Жакан ишкердик баштоо үчүн алар төмөндөгүдөй буюм тайым алгандыгын көрүүгө болот. 1 үй бүлө ширетүүчү аппарат, 2 үй бүлө темир алуу пункту, дагы 1 үй бүлө тигүүчү машиналардан 8 дан алышкан. Кой багытында 9 үй бүлө, уй багытында 54 үй бүлө, монча иштетүү багытында 1 үй бүлө, агро багытында 4 үй бүлө, коомдук тамактануу үчүн 1 үй бүлө жана чач тарач иштетүүгө 1 үй бүлө.